Казак өкмөт башчыны келтирген жүйөсүнө ылайык Кытайдан Евразиялык экономикалык биримдиктин товар импорттоонун анализи соңку 2 жылда Кыргызстандан башка мамлекеттердин баарында импорт азайганын көрсөткөн. Өз кезегинде бажы төлөмдөрү боюнча 2014-16 жылдагы иликтөөлөрдө Кыргызстан менен Армениядан башка өлкөлөрдө түшкөн акча азайганын аныкталган. Бирок кыргыз тарап айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди. Ал эми жергиликтүү адистер болсо конфликтти чечүүнүн кандай жолдору бар деген суроонун тегерегинде сунуштарын беришүүдө. Алардын бири экономист Азамат Акинеев бул адис Facebook баракчасында мындай пикирин калтырды. Бул олуттуу айыптоо. Эгер биз кайра бул айыптоолорду төгүндөп, тастыктап бере албасак, мындан да жаман болот. Бизге Евразиялык экономикалык биримдиктин башка мүчөлөрүнөн, айрыкча Орусиядан колдоо күтүү кыйынга туруп калат. Евразиялык экономикалык биримдик бул бирдиктүү чек араларга ээ болгон бажы союзу. Бирдиктүү бажы кирешелер дагы бар. Контрабанданы кое берсең, баарына зыян келтирген болосуң. Эркин сооданын жана транзиттин жолун бууп, импорттан түшкөн салык жана реэкспорттук кирешеден, тактап айтканда, коррупциялык жолдордон гана утасың. Ошол эле маалда казак тарап жол картага кол коюлган күндө деле чек аралар ачылбайт, эки өлкө чегинде эркин кыймыл болбойт деген ой айтылууда. Себеби ал карта иштелип чыккан убакта деле айлаган жылдаган убакыт өтмөк. Талкуубузду 11 канал студиясына келген Фархат Пакыров менен улантабыз. Фархат мырза, Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директор экенин эске салып өтөйүн. Маекти баштаардан мурун парламенттин айрым депутаттарында дал ушул чек ара тууралуу берген сунушун угуп анан улантсак. Бул жерде мен айта турган маселе ЕС мүчөлөрүндө алкагында Евразиялык комиссия деген бар. Ошол жерде ар бир мамлекеттерден министрлер дайындалган. Өкүлчүлүк мындайча айтканда. Ар бир ошо 5 мамлекеттин ошо ЭЭК толугу менен көзөмөлгө алат. Координация жүргүзүлөт. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул боюнча эч кандай маалымат жок. Мен суранып кетет элем экономика министрлигине. Ошол кат жөнөтүш керек. Ошо ЭЭКтин министрлери, мына бизден барган талапкерлер, ошол жерде турган министрлер сунуш кылыш керек. Мына биз ушу Кыргызстан мамлекетине келип, мына азыркы болуп аткан чек арадагы абал боюнча таанышып кетсе жакшы болот эле. Ал эми бизде конокто Фархат Пакыров, ЖИ ассоциациясынын, бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору конокто. Фархат мырза, кош келипсиз. Эң башкы суроо канткенде чек арадагы кырдаалдын чечүү жолдору бар деген маселе болууда. Бул суроо айрыкча Армениядагы жолугушуу жыйынтык бербегенден соң күчөдү. Жогоруда уктуңуз Акинеев мырзанын пикирин. Анда кыргыз бийлигинде Евразия экономикалык биримдиги эң алсыз жер деп атаган Кытайдагы чек арадагы бажы тазалоону сунуштап жатат. Маселенин чечүү жолун сиз кандай көрүп жатасыз? Бул жерден баарыбызга эле маалым, ошо 10 октябрдан бери чек арадагы абалды ошол эле жергиликтүү биздин ишкерлер, жергиликтүү калкыбыз баарыбыз эле күтүп турабыз. Бул жерде ишкерлер эмес, жалпы эле кыргыз эли бир топ көйгөйлөргө такалып турат. Бул жерде чечүү маселеси биз ошо башында Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде ал жердеги негизги принциптер бул ошол биздин товарлардын, жумушчу топтун жана капиталдын эркин жүрүүсү, ошол өлкөлөрдүн ортосундагы байланыштын мындан арада өнүгүүсүнө эркиндик түзүү максатында кирген болчубуз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мисалы азыр ошол эле Евразиялык экономикалык комиссияга дагы кайрылуулар болду, бирок эч кандай бир реакция болгон жок. Же ал жерде биздин ошол өкмөттүн өкүлдөрү толук түрдө аракет кылып иштебей жатабы, же ошол эле Евразиялык экономикалык биримдиктин өзүнүн канчалык бул эффективдүү уюм экендигин да бир көрсөткүчү катары карасак болот. Себеби биз бул жерге киргенде бардык нерселерди ошол эле чек ара болсун, ошол эле чек арадагы өтүп аткан товарлардын баарын Кыргызстан эмес, бул жалпы ошол жердеги мисалы органдар көзөмөлдөп турган бир уюм катары көрсөк болот. Тилекке каршы бул уюмдун бүгүнкү күнгө чейин бир бул боюнча эмесин көрө алган жокпуз. Эми эгер бул уюм бизге кандайдыр бир реакция көрсөтүп же ушул бул бир мейкиндик катары ушунун болуп жаткан көйгөйдү чечүү боюнча бир аракети же ушундай бир баягындай бизде сөз айтып коет, чын жүрөктөн бир мындай өзүнүн мындай мемеси катары кабыл албай жатабы деген да ой кетип атат. Эми бул жерде эгер ал болбосо дипломатиялык эле ыкмаларды колдонуу менен ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечүү эки өлкөнүн ортосундагы чечим катары
көрсөк болот да. Буюрса бир айдан кийин жаңы президент мандатын алат. Ошондо кайрадан президент баш болуп барып түздөн түз сүйлөшүп чечиш керек. Бул батыраак чечиле турган жол деп айтып жатышат. Ошондой болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Эми биз бизнес коомчулук катары ошо шайлоо өткөндөн кийин ачылат деп күткөн болчубуз. Тилекке каршы анда да ачылбай, биздин ошо өкмөт башчыларыбыз Казакстанга чейин барып, ал жерде эки өкмөттүн башчылары жолугуп, кандайдыр бир деңгээлде ошол жүргүнчүлөрдү ташуучулар машиналардын өтүүсүн чечүү маселеси чечилип, ал жерде айтылган болчу эки өлкөнүн биринчи вице-премьерлердин деңгээлинде атайын жумушчу топ түзүлүп, ушул чек арадагы жүк товардын өтүү маселелерин 5 күндө чечебиз деген бизге кайрылуулар болгон болчу. Биз андан кийин ошо 5 күндү күттүк. Тилекке каршы кечээ ошо Арменияда болуп өткөн жыйында бул маселе чечилбегендигин, Казакстан бул биз сунуштаган чечимди колдобой койгондугу да бир көрсөткүч болду. Эми тилекке каршы бизнес коомчулук, биздин ишкерлер бүгүнкү күндө кандайдыр бир ошол эле мисалы ээк болсун же биздин өкмөттүн бир прогнозу же бир багыт берүү немесин күтүп атат да, биз кандай кылайлы, эмне кылайлы, бул качанга чейин болот. Эми президенттик инаугурациядан кийин деле чечилеби чечилбейби, бирок ишкерлер бүгүнкү күндө аябай чоң жоготууларга дуушар болуп жатат. Казак премьери Кыргызстандын бажы кызматын алсыз деп сыпаттады. Бул чөйрөнүн башкаруусунда кайрадан жаңылануу керектиги туурасында сунуштар айтылган дептир. Кемчиликтерин кандай чечмелейт элеңиз? Бул жерде эми бажы Кыргызстандыкы деп азыр мисалы бир жагынан айтканы туура эмес деп эсептейм. Себеби бул биз мейкиндикке киргенде азыр Кыргызстан, Казакстан деген бажыны бөлүп караганга такыр туура эмес. Себеби биз бул уюмга киргенде биздин чек араларыбыз ошол Казакстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстандын чек аралары бул баардыгы бирдей бир чек ара катарында каралат. Ал жерде башында кирип атканда ошол кээ бир көйгөйлөр жетишпегендиктер бар болчу. Ошого карабай биз баягы жардам беребиз, ошол эле Россия, ошол эле Казакстан бул маселелерди чечүүдө жардам беребиз деп айтышты. Бирок алар деле өз убагында берилген жок. Анан бул маселелер бул эле Кыргызстандын чек арасында эмес. Бүгүнкү күндө мисалы өкмөттүн өкүлдөрү да кечээ Казакстан премьер-министринен кийин атайын билдирүү жасашты. Бул көйгөйлөр бизде эле эмес, ошол эле Казакстан бардык бул мейкиндиктин ошол аткезчилик боюнча чоң көйгөйлөр бар экенин айтып кетишти да. Мына кандай дейсиз, казак тарап таңуулаган кемчиликтерди кыргыз тарап анализдеп, туура эмес болсо ачык көрсөтүп берүүсү керекпи? Себеби Кыргызстан, Казакстанда да аткезчилик бар деген жооп берген, туура эмес дегенде кандай карайсыз? Бул эми дипломатиялык мемлекетте Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын коргоп атат. Кыргыз өлкө катары, Кыргызстан катары деп айтсак болот. Эми бирок ал жерде биздин деле кемчиликтер бар. Аны деле өзүбүз мойнубузга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол эле көмүскө экономика, ошол эле аткезчилик бул бизде болуп келген көйгөй. Бул буга чейин деле пайда болгон жок. Эми Казакстан кандайдыр бир себептерге байланыштуу ушул көйгөйдү буга чейин деле билген болчу. Бул ошол эле Россия баары бул мейкиндиктеги бул көйгөйдүн үстүнөн иштеп келе жаткан, бирок кандайдыр бир максаттарда бүгүнкү күндө ушул көйгөйгө бир негизди кылып, баягы буга чейин пландап келип, ушул тоскондой эле бир көрүнүш болуп жатат да. Турган болсок, тескерисинче Кытайдан Кыргызстанга салыштырмалуу Казакстанга аткезчилик менен товарлар көп кирет дешет да. Алардын айтымында Казакстандын Хоргоз базарына Кытай тараптан кирген товарлар көбөйдү. Сиз кошуласызбы мына ушул пикирге? Буга кошулса болот. Эми 10 күн, мисалы 15 күндүн тегерегинде бүгүнкү күндө биздин чек арадагы абалды көрсөк, азыр ошол жерде турган жүк ташуучу унаалардын узундугу 15 километрге чейин жетип атат. Бүгүнкү күндө ишкерлер менен сүйлөшкөнүбүздө айтып атат, ишкерлер Кыргызстандагы ушул көйгөйдү угуп, бизге келе жаткан ошол эле транспорттор жолдон кайра кетип атат. Биз Кыргызстанга кирбейбиз, жүгүбүздү же кааласаңар ошол жерге түшүрүп калгыла, же биз кетишибиз керек. Бул ишкердик деген бул мындай күтүп тура албай турган нерсе да. Азыр биздеги тоскоолдукту көрүп, ошол эле Казакстандан кирип атышы мүмкүн. Ошонун негизинде мисалы бул көрсөткүч өстү деп айтсак болот да. Мына буга чейин Кыргызстан түзүлгөн абал боюнча Евразиялык экономикалык комиссияга маалымат берген, бирок уюм ал боюнча азырынча унгат элек. Аталган уюм кырдаалды жөнгө салууда таасир эте алабы?
Бул жерде сөзсүз таасир ете алат деп айтсак болот. Себеби бул жерде азыр эксперттер да айтып кетти, Евразиялык экономикалык комиссияга кайрылып, ошол жерде биздин атайын ошол экономика министринин өкүлү Кыргызстандын атынан ошол жерде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп келе жатат. Бирок тилекке каршы ал жерде бүгүнкү күндө мисалы экономика министрлиги тарабынан биз кат түрүндө ошол эле Евразиялык экономикалык биримдик дүйнөлүк соода уюмуна кайрылдык деп кат түрүндө эле кайрылууну көрүп атабыз. Бирок баягындай биздин кызыкчылыкты, биздин ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо боюнча ошол жердеги бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонбогон сыяктуу бизге көрүнүп атат деп айтсак болот. Ошондуктан алар канчалык калыс жана адилеттүү болуп бере алат? Ал жерден канчалык калыс, канчалык адилеттүү деген бул көбүнчө ошол жердеги биздин кызыкчылыгыбызды канчалык деңгээлде коргой алабыз деген бир көрүнүштү айтсак болот. Бул Евразиялык экономикалык биримдикте биринчи жолу болгон бир инцидент эмес. Буга чейин ошол эле Казакстан менен Россиянын ортосунда, ошол эле Белоруссия менен бир канча баягындай өзүнүн базарын, өзүнүн ишкерлерин коргоо, өзүнүн кызыкчылыгын коргоо максатында бир канча бул сыяктуу көрүнүштөр болуп келип жатат. Бирок ал көрүнүштөр ошол сүйлөшүүнүн ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын коргоо деңгээлине жараша чечилип келе жатат. Фархат мырза, пикириңизге рахмат. Жия бизнес ассоциациясынын аткаруучу мүдүрү Фархат Бакыров болду. Рахмат сизге.